Мындагы балкандык музыка менен башталган түрленген шаан шөкөттөр кечеси бир караганда Бразилиянын карнавалына окшоп кетет. Болгариянын түштүгүндө адатка айланган Сурваки фестивалинин күч алган мезгили. Бул майрам байыркы мезгилден бери карай мурас катары улантылып келүүдө. Жаздагы үрөн себүү сезонуна даярдык кышта башталат. Жезден жасалган жүздөгөн коңгуроолордун үнү жана сүрдүү костюмдардын жардамы менен кара күчтөрдү кубалашууда. Костюмдар эң негизги 3 түскө ээ. Кызыл оттун жана күндүн, ак түс суу жана жарык нур, жашыл күчтүн жана узак өмүрдүн символу. Жакынкы кыштакта жашаган 50 жаштагы Йордан фестивалга 43 жылдан бери такай катышып келет. Сурваки ритуалдары биздин жүрөгүбүздө. Жыгачтан жасалган көлөмдүү маскалар эчкинин, койдун жана өгүздүн баштарына окшотуп жасалган. Борбордук аянтта алоолонгон оттун айланасында бийлөө майрамдын кызыган учуру. Бул жаңы жашоонун пайда болушу жана жаздын келишин күтүү болуп саналат. Мурда бийге бойдок уландар катышчу, анткени алар келечекте үй бүлө куруп жаңы жашоону баштоочулар. Значението на този обичай Бул салттын маанилүүлүгү тукум улантуу жана жашоо кубаттуулугу. Бирок азыр элдерден сурасаңар кара күчтөрдү кууп жатабыз дешет. Мындай саамалыктар Рождество жана Крещение майрамдарынын арасында өткөрүлөт. хората обикновено казват, че гонят и злите сили. Сурваки майрамын Болгария жана Македонияда белгилешет. Бир жыл мурда ЮНЕСКО бул майрамды адамзаттын материалдык эмес, маданий мурастары катары тааныды. Азиядагы өтө көлөмдүү балдар буюмдарын саткан Гонконгдогу жарманкеде бул жагымдуу оюнчуктар өздөрүн сатып алуучуларын күтүшүүдө. Аналитиктердин жана өндүрүшчүлөрдүн айтуусу боюнча Кытайдагы экономиканын солгундашына карабастан бул жылы сатып өткөрүү өсө тургандыгы күтүлүп жатат. Мындай үмүт Кытайдагы бир үй бүлөгө бир бала деген саясатты жокко чыгаргандан кийин пайда болду. 2016 жылдан баштап ата-энелер 2ден бала күткөнгө мүмкүнчүлүк алышкан. Биз жаңы жолдорду издеп жатабыз, ошондуктан биз жалгыз орунду эмес, эгиздер үчүн да жаңы ар кандай коляскаларды ойлоп табуудабыз. Катар-катар отурса да болот. Балдардын буюмдарын өндүрүүчүлөр жаңы кардарларды күтүп жатышат. Мисалы үчүн 2 орундуу коляскаларды жасай башташты. Бул технология көзгө көрүнгөн чыныгы нерсе менен ойдон чыгарылган нерселерди бириктирет. Биздин компания чыныгга жакындашкан технологиядагы оюнчуктарды чыгарат. Ар кандай жаштагы кардарлардын көңүлүн алганга болгон аракеттерди жумшап жатабыз. Мурдагыдай эле жумшак жана жыгачтан жасалган оюнчуктарга кызыккандар көп. Ошол эле учурда жаңы технологияга карай кызыгуулар да өсө баштаган. Ата-энелер балдарына роботторду сатып берип жатышат. Көбүнчө динозаврлар менен ойногонду жактырышат. Өндүрүшчүлөрдүн ою боюнча мындай оюнчуктар балдарды жаратылыш менен таанышып, сактаганга жана үй бүлөдөгүлөр менен мамилесин жакшыртканга жардам берет экен. Гонконгдогу оюнчуктардын жана оюн зооктор көргөзмөсүнө дүйнө жүзүнөн келген 2800 экспонаттар коюлган. Америкалык Powerball компаниясынын лотереясынын утуштуу билеттери АКШнын 3 штаты Калифорния, Флорида жана Теннесске сатылган. Бул туурасында компаниянын өкүлдөрү билдирүү жасашты. Бактылуу утушка ээ болгондор 1 миллиард 590 миллион долларды бөлүп алышмакчы. Бул тарыхтагы эң чоң утуш. Флоридадагы ойнотулган утушта 6 билеттин номери тандалган. Буга чейин бактысын сынамакчы болгондор лотереялык билетти алуу үчүн бир топко созулган кезектерге турушкан. Мен өзүм жашап жаткан коомдогу турак жайы жокторго жардамдашам, үй бүлөм үчүн кам көрөм жана дагы саякатка чыгам. Take care of our family. We're going to travel. My granddaughter, my daughter. Небереме, кызыма жана карындашыма жардам берем. Алар жакшы жашаса экен деп тилейм. Мен турак жайы жокторго, балдарга, жардамга муктаждарга жардамдашам. Үй бүлөмдү да унутпайм. Эгер утуштун ээлери уткан 1,5 миллиард акчаны алабыз десе дароо ала алышпайт. Салыкты кармаганда алардын колуна 930 миллион доллар тиет. Эгерде алар мынча көп салыкты төлөгүсү келбесе, башка да жолу бар. Уткан акчаны 29 жыл ичинде аз-аздан алса да болот. Powerball лотереясы Американын 44 штатында ойнотулууда. Утукка жакындашкан сандар бул ирет 292 миллионго бирөө туура келет.
Берлиндин борборунда Бөтөн үй деген өзгөчө мейманкана ачылды. Анда түрмөдөгдөй атмосфера. Бирок адам өзүн туткун катары сезбейт. Тар бөлмөлөр, полго кадалган керебет менен столдор, терезенин ордуна шыптын астына чакан айнекчелер орнотулган. Андагы жасалгалар да өтө жөнөкөй, бирок баары бир эркиндиктен кабар берип турат. Бул бөлмөлөргө эмне жасасак деп көп ойлондук. Мында жуунуучу бөлмө болуш керек. Жарык болуп турсун деп ушул лампаларды орноттук. Ал эми керебетти терезенин астына жайгаштырдык. Качандыр бир кездерде бул имарат түрмөнүн ооруканасы болгон. Коммунисттик бийликтин мезгилинде Германиядан качып чыгып кетүүгө аракет кылган немецтерди алып келип ушул жерде камап турушкан. Ал эми жертөлөсүндө тынч бөлмө жайгашкан. Анда туткунга түшкөн кооптуу кишилер камалчу. Азыр бөлмөдө белгисиз туткундун элесине стулдар турат. Ага кошо шам чырактар да жагылган. Имараттын тарыхына кайрыла турган болсок, ал өтө оор. Мурда болгон окуялардан кабар беришүү жерлерди өзгөртпөстөн, ошол бойдон калтырдык. Аны менен бирге эле эркиндикти чагылдыруучу атмосфера жараткыбыз келди. Мында тургандардын басымдуу бөлүгү Батыш Германиядан келгендер. Көпчүлүктү өлкөнүн, имараттын тарыхы кызыктырат. Айрымдар үчүн бул жөн гана коркунучтуу түш сыяктуу. Харымтыр Рихтер бул түрмөдө 5 жыл туткунда болгон. Ал өлкөдөн качууга аракет кылгандыгы үчүн камакка алынып, кийин бийлик тарабынан бошотулган. Веттекс айымга терең ыраазычылык билдирем. Өткөн күндөрдү унутпашыбыз керек. Имарат баштагыдай эле коркунучтуу, суук көрүнгөнү менен эми ал эч кимдин эркиндигин чектебейт. Ит адамдын досу. Ал жөнүндө йога менен машыгып жаткан кезде да унутканга болбойт. Мындайга дога йога менен машыккандар үндөшүүдө. Машыгуу үй жаныбарлары менен бирге өткөрүлөт. Өткөн дем алыш күнү Гонконгто каалоочулар келип катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Мында йога дога үйрөтүүгө массалык түрдө катышкандардын саны дүйнөлүк рекордду белгиледи. 1,5 саат адам жана иттерден турган 270 жуп өздөрүнүн ден соолугун чыңдашты. Абдан сонун сезим. Чындыгында итим менен жакындан баарлаштым. Мага жакты. Дагы машыккым келип жатат. Итим менен кошо йога менен машыга алабыз. Мындай машыгуулар айрыкча эл көп жашаган шаарларда убактысы ченелүү адамдар арасында актуалдуу. Гонконгдо элдер күнү түнү жумуш менен алек. Көпчүлүгүндө үй жаныбарлары бар. Бирок алар менен болгонго убактылары аз. Ошондуктан аларды жардамчылар карашат. Эгерде сиз йога менен машыкканы келип жаткан болсоңуз, сизде 1,5 саат үй жаныбарыңыз менен болууга мүмкүнчүлүк болот. Ортоңордо телевизор, телефон чалуулар жана интернет жана Facebook дегендер болбойт. Жаңы рекордту Гиннес китеби тастыктай элек, бирок уюштуруучулар рекордту койдук деп эсептешүүдө. Былтыркы жылы Сан-Диегодо бир учурда 265 жуп йога дога менен машыгып рекорд койгон болчу. Климат өзгөрүп, борбордук Америкада күндүн температурасы күн санап жогорулоодо. Аба ырайынын өзгөрүүсү мындагы кофе өстүрүүчү фермерлерге кыйын кырдаал жаратып жатат. Айрым жерлерде кофе өстүрүү мүмкүн болбой калды. Ага байланыштуу көпчүлүк фермерлер кофени шоколад дарагына алмаштырууга өтүшкөн. Климаттын өзгөрүүсүнөн кофе өстүрүү мүмкүн болбой калды. Ошондуктан какао өстүрүүгө өттүк. Учурдагы рынокто суроо талап жогору болгондуктан жакшы баалар коюлган. Фермерлердин айтуусунда какао өстүрүү кофеге караганда 3 эсе оңой жана арзан. Чындыгында кофе өстүрүү бир топ кыйындады. Ага караганда какао оңой жана суроо талапта күчөй баштаган. Какаону альтернатива катары өстүрө баштаганбыз. Жыйынтыгы жакшы натыйжа берип жатат. Борбордук Америкадан кофе экспорттоо акыркы 3 жыл аралыгында кескин төмөндөгөн, ал эми какао өткөн жылы 80%дан ашкан. Ага катар Сальвадорда алдыдагы 5 жыл аралыгында какао өстүрүүнү пландап жатат. Ошондой эле Гондурастын бийлиги да фермерлерден кофени шоколад дарагына алмаштырууну талап кылды.
Египеттин Гиза шаарындагы жарылуудан 10 адам каза болуп, 15 жара аталган кырсыктын курмандыгы болгондордун арасында полиция кызматкерлери да бар. Окуя белгилүү пирамидаларга баруучу жолдун жанында катталган. Тартип сакчылары террорчулар жашынып отурат деген шек менен белгиленген үйгө келгенде жарылуу болгон. Катуу үндү угуп сыртка чыксак, айлана бозоргон чаң жана түтүн болуп кетиптир. Эч нерсе көрүнбөйт. 30-40 мүнөттөн кийин кайра аба тазаланды. Бирок эмне болгон эч ким билбей калды. Египеттин ички иштер министрлиги жарылуучу зат мусулман бир туугандар деп аталган террорчулар уюму тарабынан даярдалганын билдирет. Аны тартип сакчылары үйгө чабуул жасаарда жардырышкан. Аталган радикалдык топ 2013-жылы аскердик армия президент Мохаммед Мурсини иштен кетиришкенден кийин чабуулдарды күчөтө баштаган. Ал убакта Мурси мусулман бир туугандар партиясын башкарып турчу. Хоккайдо аралындагы темир жол станциясы. Андан баары эле пайдалана бербейт. Болгону бир жүргүнчүнү тейлөө үчүн иштеп жатат. 18 жаштагы Кана Харада алыскы жерде жашайт. Качандыр бир кезде мында Сиратаки кыштагы болгон. Азыр мында 18 үй бүлө калган. Болгону 36 адам гана жашайт. Ар күнү атасы Кананы чакан станцияга жеткирип, поезд келип жакынкы шаарга кызды алып кеткенче күтөт. Күндөр өтүүдө, убакыт кыска. Бул өкүнүчтүү, мындай учур эми кайталанбайт. Менин эсимде жалаң гана жакшы учурлар калса дейм. Поезд Харада окуусун бүтүрүп алуусу үчүн гана каттап жатат. Ал университетти быйыл аяктайт. Окуусун аяктаган соң станция өз ишин токтотот. 3年間ずっと汽車の乗り降りをして Мен бул поездде 3 жылдан бери каттайм. Мен ар дайым бул станция иштегенге милдеттүү деп эсептейчүмүн. Аны жабышат экен, абдан өкүнүчтүү. Көрсөм мен үчүн эле иштеп жатыптыр. Ыраазычылык билдирем. Ушул жылдын март айында Кана окуусун аяктайт жана шаарга медициналык практикадан өтүү үчүн кетмекчи. Ал миңдеген башка жаштардай эле шаардан бакыт издеп келгендердин катарына кошулмакчы. Жергиликтүү калк станциянын иштөөсүнө өздөрү колдоо көрсөтүп турушкан. Бул платформадан поездге олтурганым али да эсимде. Ал учур өмүрүмдүн маанилүү доору болчу. Бизде ушул станция болуп калгандыгына аябай кубанычтамын. Бул жана башка кыштактын жашоочулары ар күнү платформаны жана жолду ал кыз окуусуна барып келүүсү үчүн коопсуз поездге чыгуусу үчүн тазалап турушат. Кана, сен жакында Сиратакиден кетериңди билем. Туулган жериңди жана бул станцияны унутпа демекчимин. Индонезиянын Ява провинциясынын жашоочулары Тауфик жана Жумияти ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен кыйын абалда жашап келишкен. Бирок жубайлардын жашоосу 3 жыл мурун өзгөрө баштады. Алар мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тигүүчүлүктү үйрөтүп, жумушка орноштуруу долбооруна катышкан. Dari segi finansial juga lebih baik. Каражат жагынан бир топ эле жылыштар болду. Буга чейин эч нерсеге жетиши албай кыйналчу элек. Азыр эми баары өзгөрдү. Өзүбүзгө ишеним пайда болгон. Исмаилдер үй бүлөсү тигүүчүлүккө үйрөткөн Ирма Суриятинин тигүү цехинде эмгектенишет. Мында алардан башка да мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Баарынан кызыгы Ирманын өзүнүн да ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү. Ал жумуш таппай көпкө кыйналып, кийин өзүнүн бизнесин баштоого киришет. Бул жерде килемчилерди тигип чыгарышат. Килемчилер сапаттуу чыккандыктан азыр эч кимден да танууларды уга элекмин. Ага катары башка компаниялар менен конкурентпиз. Мүмкүн болушунча чыгарган продукциябызды ар тарапка таратууга аракет кылып жатабыз. Негизи дени сак адамдар мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жумушка алып иштетишчү. Бирок мында такыр тескерисинче. Бул коомчулукта көптөгөн кызыгууларды жаратуучу көрүнүш. Ирма ар дайым элдерге жардам берип келет. Makin bisa gitu. Ada nilai. Акча табуудан сырткары, бул жумуш мага жашоого стимул берет. Коомчулук менен аралашууга түрткү болот. Bukan sekedar cari uang, tapi